алып чыгып кетиптирлер да күйүүгө от коюп жибериптир да. Умида Абдывалиева Баткен районунун Көктерек айылынын тургуну. 29 апрель күнү орун алган кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуу учурунда коопсуз жайга көчүп кеткендиктен тажик тараптан үйү толугу менен өрттөлүп жок болгон. Жаш балдарды алып чыккылар деди. Кийин биз чыктык. Эки эркекибиз шетте калып кетти коргондо. Кийин олар басып келсе бардыгы качыптыр. Чарбак менен качыптыр. Ошо баягы жиңем бала чакалар менен качыптыр. Ошондо Актатырда отурдук, бир маалда октун доошу чыкты, үйүбүз күйүп кетти деп адамдар сүйлөдү. Кийин авамам үйүбүз күйүп кетти, апа, энди эмне кылабыз деди. Азыр Баткенде жашап жатат, балдарыбыз шиякта, жаш балдар, биз өзүбүз биякта жүрөбүз. Бул тамда 3 кожолук, тагыраагы 2 бир тууган үй бүлөсү жана ата-энеси менен чогуу турчу. Аида Макаматжан кызынын айтымында тажик жарандары турак үйлөрдү өрттөөдөн алдын уурдап тоноп кеткен. Андан соң гана өрттөгөн. Калган буюмдар жана документтер күйүп жок болгон. Мындан улам учурда мобилдик калкты тейлөө борборлору жоголгон документтерди тез арада калыбына келтирүү боюнча арыздарды кабыл алып, документтештирүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. 3 семьянын себи, ошондогу буюм тайымдар, балдарыбызга келген буюмдар, детский, баары жокто эми эч нерсе калган эмес мынакей. Өзүбүз менен эч нерсени алганга жетишпедик. Ушу үстүбүздөгү кийим менен балдарга дагы бир сыйра. Ошол баарыбызга деле мындай түштөгүдөй эле болуп атат да, азыр дагы ушул түш болсо экен, ойгонсо экен деп турабыз да. Аймакта калыбына келтирүү жана тазалоо иштери жүрүп жатат. Күйүп кеткен үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап турак жайлар курулат. Курулуш иштерин 2 айдын ичинде бүткөрүү пландалган. Ушул тапта үй-жайсыз калган жергиликтүүлөр үчүн убактылуу чатырлар курулуп жатат. Талкаланган үйлөрдүн ордун тазалоо, мындайча айтканда калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү бийликтин күчү менен атайын шаарча уюштурулган. Палаточный городок деп коет. Бүгүнкү күндө палаточный городогубуз даяр. Бүгүнтөн эртеңден уже биз палаточный городокко элдерди жайгаштырабыз. Жанагы үйлөр толук талкаланып бүткөн жарандарды. Баткен облусундагы жабыр тарткан айылдарын калыбына келтирүү иштерине мамлекет тарабынан 700 миллион сом бөлүнгөн. Анын 500 миллион сому социалдык объектилерди курууга жана ремонттоого жумшалат. Калган 200 миллион сому талкаланган жана өрттөлгөн турак жайларды калыбына келтирүүгө сарпталат. Айжан Аташтанова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.